Assalomu alaykum ata. Qandaysiz? Yaxshisizmi? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Suyunib o'tasizmi ata? Suyunib xonani o'taman. Aytqандай qanchalik tavsiyga razı sizlarga shunday bozor beribsiz. Oradan amanatını alıp geldim mına ata. Kim? Bu sizni internetten görgöndür. Kırgızstan'da sizlerden. Köpten beri jetpey turgan nersege эми жетип атпайсызбы? 76-га чыктым. Алла таala жан жай алып 5 кеше жаткандай. Ошол симкасын алып койсоң өзүңүз койгула турган. Амансыздар көрөрмандар. Биз буга чейин жана Каныбек атанын кейиштүү тагдыры жөнүндө материал чыгарганбыз маектешип. Ошондон кийин 2 күндөн кийин анын кайрылуусу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жетип, ал ошо Каныбек атабызды ушул Бишкек шаардык карылар үйүнө жайгаштырган. Анан кийин ошол жерден биз азыр андан бери 1 жума өттү. Атанын бул жакта жашоосу кандай болуп аттыр, кантип жашап аттыр, көнүшүптүрбү деп кабар алып сураганы келдик. Анда азыр барып биргеликте атадан кабар алалы. Атабыз азыр ушул жакта жатат деп айтышты. Кирип чыгышып көрөлү. Assalomu alaykum ata. Qandaysiz? Yaxshisizmi? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi joygashdingizmi? Yaxshi joygasdim. Yaxshi ekan, tinch. Janimda biri bor. Janingizda biri bormi? Yaxshi. Kelingиz, анда биз ошо сизди кандай жайгаштыңыз экен, ден соолугуңуз жакшыбы, бул жакта жаңы көнүшүп атасызбы деп ошону сураганы, кабар алганы келдик эле. Ошол sizler aytqандай qanchalik tavsiyga razı sizlarga shunday bozor beribsiz. Aytgan jazosiz bardagi razımın. Бул жер кандай экен ата? Жакшы элеби? Жакшы экен, айлар жакшы жер экен. Ойдогудай болуп, qanchalik tavsiyga razımын. Ушундай sizlerge bozorду берип, ушундай жерге орнуштуруп Меңдерді разымын. Қаншық тасып қайық. Ана серге де разым үшін қайра келіп, қайрылып, сұрат бөлмесі қоймары. Алар талар серге жардамдар үшін жолыңыр дайым астық сар жүріп, өсіп үшіндей жақсы мамадан. Өскірі Қырғызстан жақсы ачақсы жерлерін үшінде қарғыр таңдарға жардам беріп, разым. Ата, биз ошол мурда сизди келип тартып кеткен күн эртеси эле сизди ушул жакка алып келип жайгаштырышты. Сиздерге кимдер барды? Коломтого барып эле ата жүрүңүз, сизди көрдүк, алып кетели дештиби? Кантип алып келишти бул жакка? Сосонду дейт, жардамга. Социалдык кызматкерлер. Ошондон кийин алар бирсе кийим алып беришти, эмеси менен. 5000 сом берди жардам ушул. Аны бир жерге келип жайгаштырып, табыштап, жаткан жерин көрүшүп, эметип, алар да разымын. Бул жакта кандай экен? Бул жакта жашагандар менен тааныштыңызбы? Бул жердин жашоосу сизге жакшы эле болуп атабы? Тамак ашы? Бул жердин жашоосу менен 1 жума болуп калды. Көнүп келатам. Тамак ашы жакшы экен, 3 мал берет экен. Ойдогудай каалаганым жанымдагылар менен таанышып келатам. Баары жакшы аталап турушат, кадимки өз үйүмдөй тынч, жаным тынчалып, тынчсыздык эмес, жок, карап эки жака ата тындай атасың, мындай атасың, разымын баарына. Бул жер зерикпей атасызбы? Зерикпей атасызбы? Эрикке жокмун, жанымды кобурушуп, эрип барасам, телевизор бар, телевизор көрүп, жаңылык, жанымда отурган, таанышып, кобурушуп. Жакшы, баары жакшы, жолдой.
Мына паспортторунда келип кетишкен, бүгүн эртең алып келе иштеп кеткен, кече тартып кетишкен. Паспортун алып келип пенсияга алып беребиз деп. Сизди сүрөткө тартып кетиштиби? Сөзгө тартып кетишкен, паспорту алып келип, анан пенсияга оформлять этип беребиз, чыгарттырып деп жардам берип. Жакшы болгон турбайбы? Сиз көптөн бери жетпей турган нерсеге эми жетип Жетип атпайсызбы? атам, 76 жылга чыктым. Алла таалага Сүйүнүп атасызбы ата? сүйүнбөгөн. Сүйүнүштү кубанып атам. Өзүм ыраазымын. Кудай баягы жерткенде жылба жерден алып кетет. Мактаныш жок, байбы, кедейби, убага келет өзүнө эскилеп. Мен да бир күрөк топурак нерсе дагы бермейин эл болуп. Биринчи ирет сизден маек алып чыгаргандан кийин коомчулуктан да көрүшүп, анан аз да болсо дагы бир аз жардам беришти. Анан кийин сиздер бул карыялар үйүнө бул жакка жайгашып калгандан кийин анан эми жардам берилиптир деп жардам токтоп калды. Бирок ошо 1-2 күндүн ичинде эле өз жанынан деп бир 3400 сом которушкан экен мага. Анан ошолордун аманатын алып келдим мына балата. Ким? Бул сизди интернеттен көргөндөр, кыргызстандык сиздерди тааныбаган эле адамдар көрүп эми атабызга кичине жардам болуп калсын, соо тийсин, батасын берип койсун деп эми сизге жардам болсун деп алып келдим. Ону бир аз керегиңизге жаратып алыңыз. 3400 сом ушул аманатын алып келип атабыз ата. Жакшы болду, аманатты убагында өзүнө берип турган. Алла разы, силерге да разыбыз. Ошо бергенлерге Аллага разы, батам дейсиз. Аллага разы. Ошо иштер ии калып, баары кыргызстан бири-бирибизди колдоп, дүйнөгө атагыбыз чыгып, бири-бирибиз ошого байланышып, тынччылык кылып атышат. Аллага разы. Рахмат ата. Анда бул жак жакшысы, жакшы туруңуз ата. Жакшы болду. Солуңуз бекем болсун. Дагы да болсо мал менен келип, кабар алып сурап турарга аракет кылабыз ата. Кааласызбы, мен дагы силер ошол балдар менен ушинтип турганыма ыраазы болуп, тынчып калдым, тынчып. Ошо кээде тияктан көрсө баягы бирдеги менен айырмасы бар да. Бирде ичкенде көп кетти, тынччылык кетти. Анан айдан жатасың, караң киши, бул жер тынчалып, жаным жай алып, бейишке жаткандай Жакшы. Мен дагы атам сизге окшошуп кетет экен. Мен дагы атам чоң атам 78-де. Барбы? Ооба. Чоң атам 78-де. Бекем жакшылап калмапты. Чоң энең барбы? Чоң энем өтүп кетти. Өтүп кетти. Аны чоң атам караганда жаш бала жарап калат. Ошо сизге окшош экен, ошону. Бош убактыңызда зериккенде эмне кыласыз бул жерде? Телевизор көрөм, эшкачыга барып, демалып. Мен көбүрөөк баштайм, мен кыргызым бар. Тоого мал кийинки чагымда ажайып барам деп. Анан көп жатпай каралса эмне болушун деп аткан. Баарыңыздар көргөн телевизор ушул жерден көрөсүздөрбү? Телевизордон көргөн. Кандай кинолорду көрөсүздөрбү, жаңылыктардыбы? Жаңылыктарды, жакшы кино болсо жакшы кинолор. Анан оңго жетпей, жат олмаган. Атаң нерсени чоң атаң? Чоң атам да ошо телевизордон көрөт, телефондон көрөт. Мен телефонго кызыкпам. Канча мал багып жүрүп тургандан дадайлардын телефонун таап бир кызыгып койдум. Атада таңдап экен. Ошол симкасын алып койсо өзүңүз kokop атат. Күлүп берсеңер. Ону эме алып койдум. Мен чоң атам телефондон чалып турат мага. Жакшы. Телефондагы телефондон Сиз дагы үйрөнүп албайсызбы анда? Сиз дагы үйрөнүп албайсызбы телефон? Мен такыр ошо кызыкпам. Такыр. Бир. Дагы таң калып эмне ошо менен кабарлаштырып Бизге Каныбек Дүйшеевич Шаршымбаев ата 12-июлда кечки саат 19:20 чамасында түшкөн. Сразу түшөр менен биздин мекемеге жайгаштырылып, мамлекеттик камсыздоого толук кабыл алынган. Келгенде сразу комиссия түзүлүп, актылар түзүлгөн мекеме тарабынан. Андан тышкары мамлекеттик камсыздоо
департаментинен келип 15 июлда атаны сүрөткө тартып паспорттук жарандыгын, Кыргызстандын жарандыгын аныктоо иштери, чаралары көрүлүп жатат. Департамент документтерин тууралап берсе, биз уже пенсионный фондко, биздин Первомайский райондук мэрия тарабынан эметилген, бекитилген биздин соцфондко пенсияга документтерин өткөрөбүз дагы, пенсия чектелет өкмөт тараптан. Бизде азыркы күндө 200дөн ашык жаран бар, ошонун 90дон ашыгы кыргыз атак балар.